Кутман кеч бардыңыздарга жаңы кошулуп баштап атабыз. Кичине бир аз кечигип калдым, кечирим сурайм. Так. Эфирге кош келдиңиздер. Кош келдиңиздер. Ким кайсыл жерден жазып атат? Жазсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Бүгүн аябай жакшы теманы сүйлөшөбүз. Бүгүн мен Италиядан келдим, Брюссельге, Бельгияга. Сонун өзгөндөн саламатсыңарбы? Классно. Группаларга ссылкалар кетип атат. Жакшы, сонун. Арада карап отурсаңыздар болот. Бельгиядагы үйлөр ушундай жабышкан болот, бири-бирине жабышкан, анан 3 этаж, 2 этаж, Брюссель шаарындагы үйлөр. Ушундай үйлөрдө турабыз. Потолоктору 5 метр узундукта. Классно. Караколдон, Жалал Абадтан, сонун. Таластан салам. Классно. Биз эми эфирди баштасак болот. Жакшы чогулуп калдык уже. Классно. Бүгүнкү темада мен ушул максаттар боюнча сүйлөшөйүн деп чечтим. Анткени ойлойм, көп адамдар ошол максатты эмне, максатымды кантип коём деп суроо беришет. Бишкектен салам, Ак Ордодон. Классно, сонун. Тема жактыбы? Кантип максатты туура коём деген. Көрүнбөй жатат, ким көрүнбөй жатат? Көрүнүп атат, жакшы эле угулуп атабы бардыңыздарга? Сонун. Угулуп атса, мындай лайк или плюс белгисин жиберип коесуздарбы? Кара-Балтадан салам. Жакшы. Москвадан, сонун. Угулуп атат, Угулуп атабы? Эфир орус тилди болобу дейт. Келечекте кылсак болот. Все, классно, Бишкектен салам. Буюрса орус тилде да болот, англис тилде да болот, француз тилинде да болот, эч проблемасы жок. Бирок азыркы учурда мен Кыргызстанга келип, кызмат кылып, сабак өтүп аткан учурум жана өзүмдүн эне тилим кыргыз тилинде баштайын дедим. Анткени мени мигранттар, чет өлкөдө жашагандар түшүнөт да, биз кыргыз тилди аябай сагынабыз. Анан кыргызча сүйлөгөндө ушундай рахат алам да. Анткени мен кыргыз болуп жаралгам, генетически кыргызмын. Анан мындай жүрөктөн жүрөккө чыгат да сөздөр. Башка тилде деле сүйлөйм, бирок анчалык эффект, анан рахат ала албайм өзүмчө. Ошол себептен мен кыргыз тилде сүйлөгөндү аябай жакшы көрөм. Башка тилдер деле сонун сүйлөйм. Проблемасы жок. Бүгүнкү уже 41 адам болуп калыптыр. Бүгүнкү тема максат коюу боюнча. Кече күнү мен кечиресиздер. Кече күнү мен Италиядан келдим. Ошо Италиядан келип, Италияда жүргөндө аябай сонун өзүмө ачылыш алдым десем болот. Муну сиздер менен бөлүшөйүн дедим, жана суроо жооп да кылабыз. Кимдин биринчи суроосу угуп деле жазып берсеңиздер болот. Кимдин кандай максаты бар азыркы учурда? Ошол максатты биз кандай туура койгондо максатыбызга жетебиз деген эфир. Мен өзүм окуучуларыма да азыр өтүп бердим ошол боюнча. Эми давайте бүгүн ушул максат боюнча цель, орусча. Кимдин кандай максаты бар жазып кетесиздерби? Анан
силер жазгычакты мен айтып отура берейин. Ошо Италияда жүргөндө көптөгөн кыргыздар келди. Европанын ар кайсы мамлекетинен форум болуп жолуктук. Мени спонсор анан спикер кылып чакырышты ал жерге. Ошол жерден Германиядан, Швециядан, эмеден көп мамлекеттерден келишти. Чехиядан, ар кайсы мамлекеттен адамдар келип отурушту, кыргыздар. Анан италиялык кыргыздар дайыма көп келди. Алардын максаты мен дүйнөнү кыдыргым келет деген максат болду. Мен чет өлкөдө иштегим келет деген максат болду. Анан экинчиси болсо чет тилинде сүйлөйм деген максат болду. Караңыздар, биякта да жазып атабыз. Максатым англис тилин үйрөнгүм келет. Сонун максатым финанс эркиндигине чыккым келет. Ушундай максат. Мен азыр 200 000 сом айлыкка же кирешеге чыгуу дейт. Сонун финансылык эркиндик. Мен өзүмдү сүйгөн кесибимди тапкым келет. Сонун ушул максат боюнча. Дагы менин максатым тил үйрөнүү дейт. Мага аябай жакшы ачылыш болду дедим го. Ушул жерден мен ошо Италияга барганда или башка чет өлкөгө барганда Алла Таала мени эмнеге ушул жерге жиберди, мен бул жерден кандай сабак аламын деген суроону көп беремин. Анан ошол суроо прям так даана келип түштү да магачы. Өтө сонун болду. Сизде болуп 6 тилде эркин сүйлөгүм келет. Мен акча эркиндигине чыккым келет. Жер дүйнөнү эметким келет. Учурда 115 000 сом айлыгым, бирок 200 000 айлык алгым келет дейт. Финансылык эркиндикке чыгуу, мен дагы чет өлкөгө иштегим келет. Сонун. Классно. Ошентип сиз айткан максаттардын бардыгы точно ошол сиз айткан эле сөздөрдө ошондой максат коюп келишкен. Италия болобу, Бельгия болобу, Германияга болуп келишти. Тил үйрөнгүсү келди, тил үйрөндү. Жумуш да иштегиси келип атат. Жумуш да иштеп атат. Ошол учурда деле Кыргызстанда деле кандай район болбосун, область болбосун, айыл болбосун, шаар болбосун, бардыгыбыз ошону элестеттик да. Бишкекте квартира алуу, памятти, эс тутумду жакшыртуу, финансылык эркиндигине Кыргызстанда туруп эле миллиондорду тапкым келет дейт. Только финанс экен, да финансга көп маани буралы. Мен бардык жактан илимдүү болгум келет. Албетте болосуздар. Сонун. Эми менин өздүк бизнесмен болушум максат кылып жатам дейт. Жеке бизнес ишкери. Сайкал ишкер айым болосуз буюрса, бүт бардыгы ниетибизге жараша орундалат. Максатым Кыргызстан боюнча эң жогорку бал алгым келет дейт Нурс. Суперме программасы боюнча окуп машыксаңыз эң жогорку балды аласыз. Мен буга гарантия берем да, бүт полностью. Толтура техникалар менен баарын жаттап калсаң проблема жок. Аны кыласыз. Римден салам дейт. Эми максат коюп атканда баарыбыз билебиз эмне каалайбыз. Бирок ошол максат чындыгы сизден, ичиңизден чыккан 100% сиз каалаган максат экенине ишенесизби? Мен максатым туп-туура, мен только ошону каалап атам деп. Именно ошол максат сиздики экенине тастыктап бере аласызбы? Эгер мен только ошону каалап атам десеңиз, плюс белгисин жиберсеңиздер. Жок, мен сомнение болуп кетет, максаттарым чачырандуу болуп кетет десеңиздер, минусту жибериңиздер. Минус белгисин. Мен адамдарга пайдалуу болгум келет дейт. Мен
бактылуумун шүгүр дейт. Аминь. Мен балдарым памяти жакшы болуп мыкты окусам дейт. Римден салам. Так, классно. Ишенем мен. Сон плюс. Классно. Бардыгы ишенип атат. Точно билебиз ошону, Анан мен башкаларга жардам бергим келет деген айымга айтат элем. Мен сиздин максатыңызды сурагым келип атат да. Бардыгыбыз ушул эфирде отурган бүт айым болобу, мырза болобу, бардыгыбыз чын жүрөгүбүздөн башка бирөөгө жардам бергибиз келет, акча тапкыбыз келет, подарок алып бергибиз келет, көп нерселерди кылгыбыз келет, бай болгубуз келет. Бул это норма, бул норма. Муну бардыгы каалайт. Сиз ойлобоңуз да, только сиз ошону каалайсыз депчи. Аны бардыгы каалайт. Бардыгы бай болгусу келет, ден соолугу жакшысы болгусу келет, подарок алып бергиси келет, баарына жардам бергиси келет, Ал это бир норма да, аны бир укмуш нерседе албай эле койгула. Туура жол менен баскым келет дейт да. Мен финансыгына эркин чыккым келет дейт. Эми ушул финансы жактан ар бирөөбүз финансы эркиндикке чыккыбыз келет. Это норма дедик. Мен билбеймин, мындай ошондой адамды көргөн эмесмин да, мага акча кереги жок дегенчи. Бул ички дүйнөбүздө бар. Анткени бизде Алла Таала бардыгын берген, ушул жашоону бизге укмуш, изобилие деп орусчаны колдоно берейин, молчулукта, токчулукта бүт бардыгын берген. Анткени мен дем алып аткан аба чексиз. Булуттар чексиз, чөптөрдүн бардыгы чексиз, бунун бардыгы. Эми ушул жерден мен тил үйрөнгүм келип атат деп максат койдук. Тилди үйрөндүк. Тилди үйрөнгөндө эмне болду? Эмне болот? Тил үйрөнгөндөр жооп берсеңиздер болот ошого. Мен финансылык эркиндикке чыктым. Финансылык эркиндик айына ошо 1 миллион табатам деп. Или 200 миң или 500 миң каалаган суммаңызда чыктым. Эмне болот? Эмне болот? Тапсаңыз. Ошого жооп бериңиздер. Мен чет өлкөгө иштегим келип атат деп максат койсоңуздар, чет өлкөдө иштеп атса, иштедиңиз, эмне болду? Ошого жооп бериңиздер. Эмне болот? Давайте ошол этапка кетели. Эмне болот? Мен болсо окуйм. Экинчи этап. Ар бирөөңүздөр кандай максатты койсоңуздар, ошол максат болду деп сезиңиздер азыр. Сизге ошону берди Алла Таала. Анан эмне болду? Эмне болду? Эмне болот? Тил үйрөнүп иштеп жатсаңыз эмне болот? Тил үйрөнсөм Америкага бардыңыз, эмне болот? Мен Америкага, Европага барып бүт кыдырып келгем, азыр айтып беремин. Эмне болду анан? Максатыңызга жетти. Эмне болду? Тил үйрөн, сом баарлашам эркин дейт. Хорошо. Тил үйрөнүп эркин сүйлөдүңүз, анан эмне болду? Мен компьютерда көп отурам, бирок бир нерсени үйрөнсөм, эртеси унутуп калам. Ошол нерсени көп жолу кайталасам, аны эмиде калат дейт. Сиздин мээңиз болсо, бул кыска эс тутумга машыгып калган. Ошону биз узак эс тутумга келтирип, унутпагандай кылып мен сабагымда машыктырам. Так, миллиондорду багындырып, мечит, мектеп күтүп муктаждарга жардам бердиңиз. Хорошо, кыйналып жашайм. Эми суроону. Кечиресиздер, кичине тамагым этип калыптыр. Миллиондорду багындырып дейт. Детская одежда Бишкек. Дети одежда Бишкек. Жооп бер. Миллиондорду багындырдыңыз. Мечит, мектеп куруп, муктаждарга жардам бердиңиз. Бул өтө сонун ниет. Бул болот. Анткени ниетиңизде бар. Бирок мен суроом, уксаңыз башыңыздардан. Сиздин максатыңыз. Бул сизге тиешелүү. Бирөөгө эмес да. Бирөөгө эмес.
өзүбүздү унутуп калабыз да ушундай учурларда. Уже бизде уже максат уже чачырап баштады бул жерден. Сизге тиешелүү. Алла Таала бардыгын жаратты. Ал берүүчү да, алуучу да, максатты да бизге берет да, өзү бүт бардыгын бизге берип атат. Ар бирөөбүздү. Сизге жараткан кат жибердиби, мечит кур, мектеп кур депчи. Андай эмес, өзүңүз үчүн айтсаңыздар, анткени ар бирөөнүн рызкысын ал өзү берет, ар бирөөнөчү. Биз Кудайдын ордун талашпайлы. Ар бирөөнүн рызкысы бар бул жашоодо. Өзүңүз үчүн ошол себептен өзүңүзгө сураңыздар. Анткени айтат да, сыноо келген убакытта биз сыноодон өтөбүз да. Анан сурак алынабыз. Сурак алынганда ар бир өзүңөргө жооп бересиңер деп сурайт да. Туурабы? Так. Кыйналбай жашайм деп, иштеп атам деп. Иштесеңиз эмне болот? Финанс эркиндигине чыксам, дүйнө кыдырып, саякаттап каалагандарымды алам да дейт. Хорошо, сонун финанс эркиндигине чыксам, жан дүйнөбүзгө тынчтык болот деп ойлойм. Тил үйрөнүп, котормочу болуп иштейм деп. Удовольствие дүйнө таанып чоңойот дейт. Мугалим болоюн деп жатам. 500 000 сом айына киреше тапсам эмне болот? Үйлөрдү алам, финанс эркиндигине чыгам, ойлонбой курс окуйм, Кудайдын ыраазычылыгын алам дейт. Жаңы адамдар менен таанышуу, эркин саякаттоо. 200 000 сом айлык алсам, балдарымды окутмакмын, өзүм дагы курстарды сатып алып окумакмын. Тил үйрөнүп, балдарыма үйрөнүп. Бардыгыбыз бирдейбиз да, бүт бирдей адамдар чогулуп турат. Өздүк бизнесмен болсо, ойлогон максатына жетип, иштеримди өркүндөтүп аракет кылмакмын. Финанс эркиндиги, колум менен жасаган продукциямды жасап, ошол бизнести кеңейтким келет. Эгер ал максатым ишке ашса, жардамга муктаждарга жардам берип, өзүмдүн муктажымды камсыздоо. Теперь могу ответ менен башка ответтерди, жоопторду салыштыралы. Тил үйрөнсөм, балдар менен сүйлөшөт элем. Кечеки барган Италиядагы окуяны эми ушуга келели, максат коюу боюнча. Тил үйрөнөм деди, тилди үйрөнүштү. Итальянча, же менде болуп французча, же англисче окумуш сүйлөп отурушат. Бүт бардыгы. Ошол жердеги келген мигранттар, эми ал бизбизде өзүбүздө эле кыздарыбыз, өзүбүздүн эле байке инилерибиз бар, Кыргызстандан келген, айылдан келген, шаардан келген, ким кайсы аймактан болбосун, бүт жерден келген. Баарыбыз бирбиз, баарыбыз бир сөз мигрант деген сөз байланыштырат да. Сиздерде болуп, сиз айткандай, тил үйрөндүк, чет өлкөгө келдик, иштедик. Эми бир суроо жаралат да. Эгер ошол менин максатым болсо, эмне себептен мен бактысызмын деген. Эмне себептен мага дайыма бир нерсе жетишпейт деген суроо жаралат ушул жерде. Бул учурда мигранттарды көргөн учурда кайра суроо бердим да, эгерде мен Кыргызстанда жүргөндө чет өлкөнү кыялданчымын, чет өлкөгө жетем дедим, жеттим, 5-6 тилде сүйлөйм дедим, сүйлөп жатам, бирок ошондо мигрант менен Кыргызстандагы жашап аткан адамдын айырмасы эмне деген суроо келди. Ошол жерден таң калдым да өзүмөчү. Эч кандай айырмасы жок турбайбы дедим. Анткени Кыргызстанда жүргөндө, чет өлкөгө чыгып, көп тилде сүйлөп, иштейм дегенмин. Иштеп атам. Азыр Бельгияга келдим, иштеп атам, мигрант болуп жүрөбүз. Бирок эмнеге биз байып кеткен жокпуз? Эмне себептен биз укмуш болуп кеткен жокпуз деген суроо болду да. Ал суроону болсо мага бир түрткү берди ошол жердеги кыз. Укмуш сүйлөйт экен, иштейт экен, бирок бактысыз. Ушул
Италияда жашайт белең десем, жок, жашабайт элем дейт. Бирок иштеп атпайсыңбы сен? Италия тилинде сүйлөп атпайсыңбы десем, ооба. Бирок я несчастна дейт. Анткени туруктуу жумушу жок экен, постоянно алмаша берет экен. Чиби бергенде бир $100 кээде 200 евро, то есть евро беришет экен. Бирок байып кеткен жок, жакшы турмуш куруп кеткен жок. Анан жакшы турмуш куруп бактылуу жашагандар да бар. Бирок бардыгы келип эле кайра эмнеге такалды? Сиздер айтып өткөндөй эле финансыга такалды. Эгерде жан дүйнөң ошончолук жакшы болуп, укмуш илимди болуп, чөнтөгүңдө 1 сом жок болсо, ошондой билим кереги барбы? Мындай эсинде реальностьке карагандачы, көп биз ошону сүйлөшөбүз да көп учурдачы. Эми бул жерде только акча деген маселеси эмес, бул бир түшүнүк бар. Менин ички жан дүйнөм байыганда, менин тышкы дүйнөм да ошондой бай болот. Экөө бирдей болгондочу. Эгер ички дүйнөңүз кедей болсо, тышкы дүйнөңүз да кедей. Эгер сиз ошондой байлыкта жашап атсаңыз, демек сиздин ички дүйнөңүз да ошондой бай болот да. Мен ошондой түшүнүк менен жашаймын да. Ошол өтө маанилүү экен, жакшы түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Ичиңиз канчалык ички дүйнөңүз, машыкканыңыз бүт бардыгы бай болсо, ошол тышкы дүйнөңүздү чагылдырып баштайт, анан ал акча образында келет. Ошол акча образына түшүп калганда болду. Анда бир корыстный цель, анан байлар жаман деген нерседен мен алысмын. Биз просто эле старый программага кирип койгон. Негизи андай эмес. Бүт ийгиликтүү адамдарды карасаңыздар, чет өлкөдөн болобу, Кыргызстандан болобу, бүт барды иштеген, жан дүйнөсүн байыткан, анан ошону тыштан көргөн. Ичи чирик болсо, тышы деле чирик болот да, эч нерсеси болбой калат да. Ошол себептен ички дүйнөбүзгө биз суроо беребиз. Эми бул Италия, анан Кыргызстан, чет өлкө, анан деп адамдарды эмнеге бир деп атасыңар деген суроо жаралышы мүмкүн азыр сүйлөп аткандачы. Бул мындай түшүндүрөйүн. Мен чет өлкөдө болбоюн, Кыргызстанда болбоюн, эки жерде теңчи болбоюн. Мен жан дүйнөм тынч болбосо, бактылуу болбосо, мен бүт жерде эле бактысызмын деген сөз да. Бир эже жазды ушул жерде. Мен Кыргызстанда туруп эле миллионер болгум келет деди. Айырмасы жок да. Адам бактысыз болсо, проблемасы болуп, депрессия болуп, тынчып Кыргызстандан качып келет, ошону менен эле биякта жашай берет, бияктан укмуш болуп кетти деген деле киши жок да. Кыргызстанда бактылуу болгон адам Кыргызстанда деле бактылуу, Европада бактылуу, Кытайда деле бактылуу болуп жүрө берет да. Ошону айткым келди. Анан ушул жерден Нурс Хамал 85-85 деген эмеда жазуусун айтыптыр. Мен өз колум менен жасаган продукциямды жасап, ошол бизнесимди кеңейтким келет. Эгер ал максатым ишке ашса, жардамга муктаждарга жардам берип, өзүмдүн муктаждарымды камсыздоо дейт. Бул өзүнө тиешелүү айтып атат. Мунун максаты так даана билүү. Эми биз тилди үйрөндүк, сүйлөдүк, чет өлкөгө бардык, анан укмуш акча таап кеттик деген гарантия болгон жок. Анткени биз эмне өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз. Шарт коюп атабыз. Мен мындай кылсам, тигиндей кылсам депчи. Менин тил үйрөнсөм, балдар менен кеңеш сүйлөшөт элем дейт. Классно. Азыр комментарийларга түшөйүн. Эми биз ушул салам бардыгыңыздарга, бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек дейт. Сонун суроо. Чолпон 83-89-5. Бактылуу болуш үчүн биз өзүбүздү табабыз. Өзүбүзгө эмне каалайт деп. Ошол маанилүү өтө. Эми өзүңүздү тапканда көп учурларда эмени калайык эмете беребиз да, бирөөнү турай беребиз. Ошону токтотуш керек. Өзүмдүн потенциалым өзүмдүн ичимде. Азыр айтсаңыздар, мындай билесиздер эмне кылып, эмне кылганыңарды жакшы, туурабы?
эс тутумду кантип жакшыртам дейт. Классно. Эс тутумду жакшыртууда өтө жөнөкөй. Бул өзүңүз ишенип уруксат бересиз. Менин программам менен машыгасыңар. Бул машыгууда бизде 60-70 сабактай бар, андан ашык. Бүт бардыгы ички жан дүйнөңүз менен тышкы жан дүйнөңүз дал келише турган машыгуудан манжалар менен эсептейсиз. Анан эң маанилүү биз мээбиздеги ойлорду алмаштырабыз, тынчтыкты табабыз. Өзүмдү кантип табамын дейт. Сиз өзүңүз барсыңыз, өзүңүз кандай болгонун эле кабыл алсаңыз, өзүңүздү тапкан болосуз да. Туурабы? Сону сурооптур. Өзүмдү кантип табабыз дейт да. Биз көп учурларда өзүбүздү унутуп калганбыз. Бул жерден да көп жаздыңар. Мен бирөөгө жардам берем, тигинтем, минтем деп. Ошол адамдар келип мага жардам бер деп сурап атабы силерденчи. Наоборот, ойлобойсуңарбы мындай башка адамдар да өссүн, өнүксүн, эч кимден жардам сүрөбөй, бактылуу болсун. Эмне баарыбыз эле монтип внимание требовать эте беребиз? Жок, анда эле мындай укмуш кереги жок да. Мен ушундай ойлонбойт экенмин да, азыр мындай карасамчы. Мен байып кетип, анан муктаждарга жардам берем деп. Жок. Муктаждар да байысын. Муктаждар вообще эле болбой койсун десек болот да, туура. Мындай жөнөкөйлөштүрө эле жашоону анчалык эметпей. Эми биздин максатыбыз билесиздер, мен өзүм жөнүндө да кыскача айтып кетейин. Жаңы кошулган адамдар да бар биякта, биздин эфирибизде. Может, менин окуучуларым бардыңыздарга эле. Атым Эльнора Эриковна, өзүм 20 жылдан бери ушу Бельгияда, азыр ушу Бельгия Брюссель шаарында турам, терезенин алдында. Ушул жерде 20 жыл жашадым. Өзүм 2 кесиптин ээсимин. Биринчи кесибим болсо эл аралык мамилелер дипломатты бүтүргөнмүн. Ал тармактарда иштедим, госработада. Экинчи кесибим болсо программисттер араңызда болсо, мен full stack developerмин. Акыркы 5 жылы Microsoft Power Platforms'да ар кандай программаларды жасап бердим. Иштеген жерим Бельгия парламентиндеги Сол партиясындагы Федерация социального сервиса дейбиз. Ошол жерде программист болуп иштеп, азыркы учурда мен жасаган программаны 4000 организация колдонуп иштеп жатканына аябай сыймыктанам. Бул да менин Бельгия мамлекетине кошкон салымым деп ишенем. Жана мен социальный тармакта иштеген үчүн Алла Таалам ушунчалык чексиз ыраазычылык билдирем. Анткени мен ар бир жасаган ишим адамдарга жардам берүү болду да. Бүт эми социальный тармакты билесиңер, толтур организация бар, инвалидтерден баштап, жетим үйлөрүнөн баштап, мектептер болсун, больницалар болсун, ошолордун социальный проблемаларын чечүү боюнча программа жасадым. Программа жасап адамдарга чын дилимден иштеп да бердим. И ошол иштеп берип мындай кылып, садака кылып, налогумду да төлөдүм. Анан ошого элестетиңиздер, еще зарплата алдым да. Ушундай сонун бир кызматта иштеп, жумушуман декабрь айында Найымдан чыккым келди. Анткени биз көп иштеп, акыркы 8 жылдан бери мен бир да дем алышы жок иштедим. Бир жумада 7 күн болсо 7 күн иштеп, ошол жүрүп, анан ал жумушуман азыр баш тартып, өзүм Кыргызстанга келип, именно ушу супер ме программасын берип жатам. Андан тышкары, ошол эле учурда мен 9 жыл мурун Брюссельден мектеп ачкам, өзүмдүн чака мектебимди. Мени машыктыруу боюнча. Бул мектептин биринчи максаты балдарга жардам берүү, энелерге жардам берүү болду. Муну кыскача айтып берейин. Азыр мен мектебим, мен жашаган үйдөн бир 2 мүнөт эле алыстыкта турат. Мен кыздар менен сүйлөшүп, жашынакай видеолорумду кийирип көрсөтүп берем, кайсыл жерде иштегем, кандай болгон. Как раз ушу Брюссельде болгон учурда суроолоруңорду берип алсаңыздар, бардыгына жооп берем. Иши таң калыштуу нерсе,
эме дейт да, ошол мектепти көрсөтчү, чын элеби дегенде тастыктап сурайт экенсиздер. Албетте анын антип деле монтип доказывать эткенге эч нерсенин кереги жок. Анткени биякта баары мени билет да. Бельгияда иштеп жүргөндү, мектебимди да. Мектебим Брюссельде чындыгында авторитети жакшы, бул мактанган эмес. Бир да инстаграмы жок, бир да рекламасы жок, 9 жылдан бери иштеп, бир жылда бир гана жолу май айында мен набор ачамын. Ошол бир жылга запись болуп калат. Ал мектепте ачылганда бул мындай болгон окуясы, мен жөнүндө Facebook'a бир кичинекей параграф жазып чыккан. Эмне себептен Эльнура Эриковнанын балдары ушундай жетишкен, акылдуу, бүт баарына. Анткени 1-класска киргенде 5-класстын программасын билип калды да. Мээлер мен эрте машыктыргам, эч кыйналбасын балдарым, эч жаттабасын, жөн эле алган билимди момундай суудай эле сиңире берсин деген максат болчу. Анан мен бир күнү келип сиздин алдыңыздарда эфирде отуруп, же болбосо Бельгиядан мектеп ачам деген ойлогон эмесмин. Просто эле бир сөзгө ишенем. Бардык гениалдык нерселердин баары жөнөкөй жана жеңил болуш керек. Все гениально должно быть просто и легко деген бул мен ишенимим да. Ошол менен балдарым эч кыйналбастан тилде сүйлөсүн. Азыр 4-5 тилде сүйлөйт. Мен да өзүм сүйлөйм. Любой нерсени үйрөнө берсин дедим. Үйрөнүшүп жатышат. Мектептин программасынан деле чыгарып үйдөн окуттум 4 жылда өзүмчү. Ошону укканда бизге да үйрөт деди. Биздин да балдарыбыз ошондой болушун каалайбыз деп белгикалар суранды. Макул дедим. Мен залымда 4-5, 3-4 бала окуганга жетет. Өзүм балам менен кошкондо ошо бир конок чакырган столум бар. Залдан окутуп берейин дегем. Анан Facebook'a жазып чыгыптыр. Бир күндө 200 телефон токтолот, адам чалат. Бир күндө 50 адам сабакка жазылат. Айттым, менин мектебим жок. Кайсы жерге отургузалы окуйм? Мен өзүм Кыргызстандан келсем, өзүм биякта араң өзүм көнүп үйрөнүп жатсам дегенде бардыгы колдоп баштады. Анан жолдошум айкидо, өзү спортсмен, дан айкидо боюнча даны бар, 10 жылдан бери машыгат. Ошол клубда Брюссель шаарындагы районунда бургомистр, мэр болот. Мэр города менен бирге машыгат экен. Анан ал айтып барды да, ошол аялында ошол балдарды мээлерин машыктыруу боюнча программа берип атат. Мага бир мекеме керек деди, мындай здание сыяктуу сабак өтө турган жер керек деди. 1 класс деле болот, любой форматта болот дегенде макул деп эртеси күнү бизди приемга жаздырды. Приемга мен 2 баламды алып бардым. Айттым, мен силерге көп сүйлөбөй эле коеюн, ушу балдарым силерге демонстрация кылып берсин, ошону менен сиздер көрүңүздөр дедим. Анан балдарымды бардык жанакы мээни машыктыруу техникалары менен сону биз 5-10 мүнөткө жетпеген эле демонстрация кылып бердик. Анан ошол мэр колун монтип чаап көтөрүп, малатсы, бул биздин Брюссельдеги адамдарга, окуучуларга ушундай сонун проект экен деп, ошол адам мени 5 жыл спонсировать этип берди. Караңыздар, кандай мындай сонунда Алла Таала берем десе жөн эле 1 секундда берип коет экен да, ошентип мага бир здание беришти. Парта, стульчик деп ошентип мектебим ачылып калды. Кийин биз ал жерге батпай калдык. Ол жерде Көкөлберг деген эме бар, здание ошол жерден. Анан уже 5 жылдан кийин биз батпай калдык. Китептерим батпайт, окуучулар, желающийлер аябай көп. Эмне кылам? Деп эле отуруп, ниет кылып, дуаларымды кылып, намаздарымды окуп, аябай мындай элестеттим да. Иншаллах Кудай буйрса Алла Таала мага бир нерсени даярдап койду десем, жолдошум бир организация менен сүйлөшүп калып, ошолор биздин проектибизди колдоп 2 этаж зданиясын беришет. Азыр биз ошол 2 кабаттуу зданияда примерно 200 метр квадраттай, анчалык деле чоң эмес, ошо жерде машыктырып келемин 9 жылдан бери, сабак берип 9000ден адам баланы окутуп турмун.
ошону көргөндө көп Кыргызстандан келет, элчилик менен биз иштешебиз, диаспоралар көп да. Кыргызстандан деле канча бизнесмендер келет, баардыгы келишет. Анан акыркы 2 жылдан бери айтты, белгистерди окутуп атасың эле, окутуп атасың, баарын машыктырып атасың, эми Кыргызстанга келип кызмат кылбайсыңбы деп айтып, анан акыркы сөзү болсо ушул эме болду. Барчина Кадырбековна, сиздер мени билесиздер, мени жакшы көргөн адам. Барчина Кадырбековна мен үчүн номер 1 психолог Кыргызстанда. Анткени чыныгы 24 саат намазда жашоо деген сөзү менен мени өзүнө алып, ошол 24 саат намаз ниетте жашоону өзүм үйрөнүп жаткан учурум. Анан ошондо айтты да, болду Элнура деди, кел бияктан, мен сага жумуш таап берем, иштейсиң, кызматыңды кыласың, элибиз жерибиз барды колдоп берет деп Супермия программасын келип Кыргызстанга үйрөтүп жатканыма 6 ай болуп атат. Эми бизде азыр июнда 15 июнь бүгүн сабагыбыз башталып атат. Бардыңыздарды мээңиздерди машыгыңыздар, максатты кантип туура коем, кантип өзүмдү мен табамын, кантип мен тилди жеңил үйрөнөм, кантип мен чет өлкөдө иштейм деген темалардын баардыгына жоопторду аласыздар. Себеби мен бир жумуш тапкан компания эмесмин. Мен биякта жашап практиканы билемин. Кайсыл официальный сайттар аркылуу эч кимге алданбай, толтур акчаңарды берип, курстардын баарын эметип, убактыңарды кетирбей эле бир жолу мээңерди машыктырып коюңуздар. Анан машыккандан кийин бардык нерсе жеңил болуп калат. Бул силерге азыр мүмкүн жомоктогудай угулуп атат, бирок Супермия программасында 10 мүнөттүн ичинде көзүңүздү жумуп эле 40-50 сөздү жаттап коесуңар, эч качан унутпайсыңар. Жазуунун да кайталоонун да эч нерсе кереги жок. Акысыз эфирлеримде, сабактарымда бардыгын сиздерге мен толугу менен бердим, маалыматты мына берип жатамын. И программамда болсо ошол аты да караңыздарчы, Супермия. Алла Таала чындыгында биздин мээбизди супер кылып жараткан. Анын жашыруун потенциалдары укмуш. Темада биздин сабагымда мен азыр биздин программабыз сразу эле баасын айтып коеюн, 30 000 сом турат. Силерди сөзсүз түрдө сатып алгыла дебейм. Жан дилиңиздер менен кааласаңыз, жакшы көрүп, чын ниетиңиздер менен келсеңиздер, окуңуздар, аны сиз өзүңүздөр чечесиздер. Бирок ушул эфирде отурганда өзүңүзгө эң маанилүү пайдалуу маалымат деле алып кетсеңиз, мен аябай ыраазы болом. Эми бул жерде сабакка жазылган ар бир окуучума мен бир-бирден консультация беремин. Бул эмне? Сиз айтып аткан жан дүйнөмдүн тынчтыгы, эмне себептен финансыга чыга албай атам, эмне себептен финансовый разборго финансовый эркиндикке чыга албай атам, эмне себептен акча топтой албай атам, эмне себептен тил үйрөнө албай атам, эмне себептен курстарды сатып ала берем, бирок окуй албаймын, бүтүрө албаймын, тигинди кылам, муну кылам, бирок ишим болбойт, постоянно банкрот болом деген нерселердин баары өзүбүздүн ичибизде. Мен монтип чуда кылган адам эмесмин, бирок мен сиздерге жашынакай ошол жолду көрсөтүп, силердин жаныңарда бир жардамчы катары сабак беремин. Бүттү. Мен максатым ошол. Ар бир адам өзүнө жетиштүү, ылайыктуу маалыматты алып, өзүнө өзү жагып, өзүнө өзү бактылуу болуп кеткени мен үчүн өтө маанилүү. И менин да максатым ошол силердин бактыңарга жол көрсөтүп, бир канча процент кичинекей болсо да катышып калайын деген ниетим бар. Жакшы окуй албай атат дейт. Албетте жардам берет, мен сабагым жардам берет. Анткени чындыгында бардык нерсе жеңил. Все идеально, просто и легко. Орусча айтып атам. Бардыгы жеңил. Ошону мен курсумда көрсөтүп берем. Ошого да мен ишенем. Бүт практиканы мен ошондо үйрөнгөм. Эч кыйналбастан бардык маалыматтарды сиңирип алсак болот. Анткени мээ кандай иштеген билгенден кийин, гана. Аны билбесеңер, ар кайсы жерде чачыран болуп жүрүп атпайсызбы? Бул жерде мен башыман өткөн
нерселердин баарын өзүм жашап, машыгып, техникаларды колдонуп, бүт баарын өткөзүп иштеп келген, бышып келген каймакты берип атам силерге. 30 жылдан бери. Мен деле жаман окуганмын. Мен төрөлгөндө эмне англисче, французча сүйлөп төрөлдү дейсиңерби? Же болбосо менин атам миллионер дейсиңерби? Же мени бир самолет менен алып келип Бельгияга алып келген жоктор, туурабы? Мен сиздердей эле бир үй бүлөдөн, жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканмын. Мен да жаман окуганмын, аны айтпайм. Двоечница болгонмун, мен деле 4-класска чейин жакшы окуган эмесмин. Анан ошонун бардыгын супермия техникасын таап алып, ошону жашоомдо колдонуп, жашоомду полный трансформация кылдым. И ошону менен сиздерге бөлүшөм. Караңыздарчы кандай сонун. Мен ошону мурун бирөө айтса мен аябай суктанат элем да. Мен окуган маалыматтар орустардан, бирөөлөрдөн окуган нерсе эмес. Мен тил билген үчүн бүт эле өзүнүн өзөгүнөн окуймун. И тем более келген практика болсо уже бельгийлер билесиңер, европейцтер канчалык укмуш, канчалык эмекендеринчи, деңгээлдери өйдө экен. Алардын сабагынан өткөн отурбаймбы менчи. Ошондой мектепте мындай да бардыгыбыз мойнума аласыздар деп ойлоймун. Мектепте, университетте биздиге маалыматты куя берет, бере берет, лекциясын окуп кете берет. Класста 25 киши бар, анын 2-3-өсү отличник болот, ортосу ударник или троечник болот, анан 1-2 двоечник болот. Бул жалпы статистика бардыгында бар. Бирок дагы бир нерсе бар. Алла Таала айтты. Ар бир пендемди уникальный кылып жаратты. Биз эмне себептен двоечникти деп жамандайбыз, отличник деп мактайбыз, ударник дейбиз. Бардыгыбыз уникальныйбыз да. Бир андай бир мондай коробкага кирбешибиз керек да. Ошол себептен биздин мээбиз кантип маалыматты сиңирип алаттыга маани бербестен, мени машыктырбастан эле маалымат куя берген. Мен машыккандан кийин, полностью машыккандан кийин бүт маалымат ага жараша кире берет да, бардык сонун кире берет. Бардыгыбыз унутчакпыз, башка нерсени унутуп калабыз, тигини кылып унутуп калабыз, мен ушундаймын деп жамандай беребиз. А самом деле силер андай эмессиңер. Мен ошону курсумда толук тастыктап берем. Буга бир мисал: көргөн кинобузду унутпайбыз, окуган маалыматты унутабыз. Себеби эмнеде? Мээбиз туура эмес иштеп жатабы? Балам тупой, балам сабак окубайт, балам начар деген айымдарды жазат магачы. Мен айтам, жок, балагарды Алла Таала жараткан. Ал эң акылдуу, эң уникальный, эң сонун бала. Ал ойноп атканда ойнойт. Телевизор көрүп атканда үйрөнөт, Телефонду берсеңиз үйрөнүп кетет атпайбы? Силерден да жакшы билет балдарыңарчы телефонду, если что. Силерден да жакшы орусчаны азыр сүйлөйт балдарыңар. Туурабы? Мектепке барганда эмнеге аны жаман окуйт деп урушуп атасыңар силер. Демек, бул баланын мээси, өзүбүздүн мээбиз кандай иштөөнү, жана машыктырууну, жана өзүнүн потенциалын ачуу максат. Мээңиздин потенциалы ачылганда, мээңиз машыккандан кийин бардык маалыматтар сонун кире берет. Азыр мен Кыргызстанга келип мындай мажбур болуп атам, чындыгында мен Instagram, социальный тармактарда көп отурбайм. Анткени бул мээге өтө зыян. Кеч видео көрө бергендечи. Анан ошондой телефондо көп отургандар, маалымат концентрация болбой калат. Балаңар силерди сүйлөгөндө силерди вообще укпайт азыркы балдарчы. Ошонун себептерин бүт бардыгын ушул программамда толук кандуу сиздерге өтүп берем. Бул сиздерди мажбурлоо эмес. Сиз чечимди өзүңүздөр кабыл аласыздар. Ошо каалаган адамдарды бүгүн эртең өзүмдүн курсумда күтөмүн. Силерди көргүм келет. Эгер азыр эфирде сурооңуздар болсо, жооп берейин. Бул жерде бир суроо келип тур уже. Нуржан Жумабаева дейт. Мени кантип машыктырабыз дейт.
менин этаптарын айтайын. Биринчи этап мен консультация берем. Ар бир окуучума бир-бирден. Мени машыктыруудан мурун силердин психологический, анан ментальный состоянияңарды консультациядан даярдап алып, силерге тынчтыкты алып келип, анан менин күчтүү жактарын полностью теория болот бизде. 50% теория сабагыбыз, 50% практика. Анан теорияны угасыздар. Ал жерде көп сабактар бар. Примерно 30 сабак бар. Анан 35 практический задания көп, математика эсептерди чыгарабыз. Мен чуркасам булчуңум машыгат, турабы? Мени канча машыктырам деп сурап атпайсыңар? Мени биз эсеп менен, ой жүгүртүү менен, теория менен машыктырабыз. Анткени ошол бардыгы бирге иштегенде сонун болот. Болгон баасы ошол. Азыр эле айтып коеюн, биз скидка менен сатып аткан баабыз ошол. Менин маалыматтарды кабыл албай, сразу унутуп кала берем. Анткени сиз мээңизди ошого машыктырып алгансыз десем, кантип деп жиниңиз келиши мүмкүн. Айтып коеюн, акыркы 5-6 жылдан бери сиз эле эмес, Жылдыз Имарова бардыгыбыз Кыргызстанда телефондо көп отурабыз. Анан телефонго көп отуруп, телефонду улам алмаштырып көрө бергенде, ме кирме чыкмага көнүп калат да. Айтат да, Жылдызга, ме сизге айтат да, мен кожоюнум Жылдызга маалымат деле кереги жок экен. Бул все равно эле колдонбойт экен да. Лучше кирген маалымат кирип чыга берсин дейт. Ошентип ме кирме чыкма болуп калат. Мурдакыдай табигый узак мөөнөткө сактабай калат. Ошол себептен китеп окуганда концентрация болбойт. Мен сүйлөсөм, мени 2 кісі кылып коюп сүйлөгүңүздөр келип баштайт. Бирөө сүйлөсө сразу башыңыз ооруп баштайт да. Анан көп нерсени жактырбай каласыздар. Ошону мен азыр аябай жаман стадиясын өтүп кете электе Кыргызстанда. Бардыңыздарды мээңиздерди кайра табигый нерсеге үйрөтүү да. Ошо мени машыктыруу аркылуу программасы менен. Мени машыктыруу программасы аябай жеңил болсо, эфирге чыгып 1 саатта деле үйрөтүп койсо болот да. Бирок бул андай эмес. Бул чыныгы ичинде жашнакай биз иштейбиз. Бүт техникаларды үйрөнөбүз. 1 ай ичинде интенсивный программа, 70ге жакын сабак, көп эсептерди чыгарабыз. Ичинде маалымат чындыгында көп да. Анан полный трансформация болосуңар. Азыркыдай жооп бербейсиңар. Мен азыр сурадым го жоопторду. Өзүмдү кантип табам деп элестетик эле. Кантип финанс эркиндигине чыгам деп. Биздин мээбиз четкий фокус, анан концентрация болгондо ошого жараша иштеп берет. И бактылуулук албетте келет. Дагы сурооңуздар болсо жооп берейин. Сабагыбыз бизде эртең киришүү сабагы болот. Жетишип окуйм десеңиздер, менеджерлерге кайрылып жетишип калыңыздар. Жайында мен сабак бербейм. Азыр акыркы потокко сабак берем, андан кийин июль-август сабагыбыз жок. Биз полностью эмеге сентябрга даярданабыз. Мен да эс алышым керек, анткени мен уже 10 айдан бери сабак берип атам. Окуучуларды окусак болобу, курсту окутуп бүткөндөн кийин? Ооба, окуучуларды окутсаңыздар болот. Ушул окуган курсту бүткөндөн кийин мен сизден экзамен аламын. Экзаменден өткөндөн кийин мен сизге уруксаат жанакы договор түзөбүз. Ошол договорду аласыздар да, анан ошону менен сабак өтө берсеңиздер болот. Проблема жок, андан эч бир проблемасы жок. Главное ошо экзаменден өтүү шарты бар. Анткени чала үйрөтүп алып, мен да өзүмдүн авторитетимди ойлошум керек да, чала үйрөтүп алып анан кете берген да болбойт. Менден экзамен алып, бүт темаларды конкретно түшүнүп өткөн адамдар сабак окута берсеңиздер болот. Мен ага каршы эмесмин. Эң маанилүүсү ошол техникаларды туура үйрөтүү да. Башка мамлекеттер телефон көп көрүшпөйт деген чынбы. Бизде телефон көрбөгөнсүп, телефондо чыкпайбыз. Ооба. Эми телефонду эмнеге көп көрөсүздөр, оюндар бар балдарда. Ал деле коммерцияда. Мисалы үчүн бир мисал катары тамеки чыкканда
баары сасык экен, чекпейбиз деп ыргытышкан да. Анан тамеки чыккан компаниянын ээси ойлонгон. Кантип мен адамдарды зависимый кылам, чыкпай калам, жабышым депчи мындай чегишин калып атам. Анткени мага акча керек. Мен акча табышым керек дейт. Ичине никотин кошот. Анан адамдар чеккиси келип баштайт. Анан ошентип тамекини тыштай албай калган. Телефон деле ошондой. Телефонду колдонгондо биз жанакында рилс көрөсүңөр, бирок бир маалда деле тажап кетесиңер, бирок оюндан чыга албайсыңар. Азыр дүйнө жүзүндө Apple'дан да, Microsoft'тан да, Google'дан да, жанакы Голливуд кино чыгарган киноиндустриясынан да, концерттендерден да, Дженнифер Лопестен да, крутой окумуштуу ырчылардан да эң көп акча тапкан маркет бул оюн чыгарган компаниялар. Толтура акча табышат. Ошону канча алар жөн эле оюн чыгарып программисттер отурат дейсиңерби? Мени кантип кызыктыруу, кайсы өңдү колдонуп, кайсы персонажды чыгарганда зависим болуп отуруп калат. Ошону изилдешет. Жүздөгөн психологдор отурат. Анан ошонун баарын бириктирип, ушинтип силерди телефондон чыгарбай коюшат. Ошо бүт барлыгы бул коммерция. Ошого алданбастан деп атам. Азыр телефонду балдарыңардан алып койсоңор, силерге тарын ыйлап жини келип, эчтекени укпай жумшасаңар уккусу да келбей, ушинтип атпайбы балдарыбыздын бар сабакта кызыгы жок, мектепке да баргысы келбейт. Анткени оюн аркылуу, телефон аркылуу мээ кандай иштегенин алар укмуш билет да, ошентип туруп акырын жака буруп атат. Мен чакырган сабагымда ошолорду алданбай, ошо прямой акыс эфирден деле угуп атасыздар, сону түшүнөсүздөр бардыгыңыздар, полный мээңерди трансформация кылып машыктырып алыңыздар деп атам да. И көп маселелерди чечет. Телефон көп көрүшпөйт, Инстаграмда көп колдонушпайт. Бияктачы чындыгында ошонун баары чын. Анткени билет, Инстаграм, Фейсбук мен отурган сайттардын хозяйны ким, кандай акча табышат, бардыгын билишет, и кандай зыян экенин да билишет. Так, любительский курсту окуп, франшизасы деп айтпай эле коелу, мен ошо уруксатын эле сатып аласыңар, окута бересиңер, ошондой. Аны дагы бир башында мен окутуп көрдүм, биринчи любительскийди, анан профессиональныйды, экөөнү тең чогуу алып бараттым да, бир жумада ошо 6 күн сабак берип аттым. Анан түшүндүм то, что биз любительскийди окуп бүтүп туруп эле экзаменден өтсө дагы жеңилирээк болот экен да. Анан ошону кылып, анан мурун профессиональныйды өзүнчө окутуп, аз количестводон отурган үчүн 56 миңден окутуп, эжелер окуп бүтүшкөн. Ошону аз кыскартып койдум. Любительскийди окуйсуңар, экзаменди кирип анан өтсөңүздөр, ошого 10 миң сом менен эле уже окутуп баштасаңыздар болот. Сиздерге да жеңил, мага да жеңил. Полный методологиясын окута бересиз. Бул жерден сиз экзаменге келгенде, жанакы экзаменге кирүүчү акысы 10 миң сом болот. Ошол жерден мен экзаменди аламын, сиздерге полный лекцияларымды полный окутуп берем, анан скрипттердин баарын берем. Ошондо сиз отуруп эле бүт материалдардын баары даяр болот да, сиздечи, анан сизге сабак бергенде жеңил болот. Ар бир сабактын скриптин берем. Скрипт деген эмесин, полный ичиндеги маалыматын, кандай эмне деп сүйлөйсүңөр, балдар менен кандай иштешесиңер, балдардын психологиясы, мугалимдин психологиясы, кандай маалда кандай сүйлөшөбүз, кандай жооп беребиз, негативге түшпөө боюнча жана эң маанилүүсү биз адамды сыйлоо. Эң маанилүү, биринчи орунда мен ошону коем. Так, эртең саат канчада башталат? Сабагыбыз эртең саат 8-де башталат. Аябай көп унутам, 60 жаштамын. Унутуунун себеби деген сонун менде модуль бар. 7 себеби болот унутуунун. Азыр айта берейин эже, бул биринчи жалгыздык. Экинчи бир нерсени үйрөнбөө. Ошондой себептери бар. Телефон деген себептер, дагы көп себептери бар. Анан ошонун баарын себептерин билгенден кийин аны бат эле мынтип оңдоп коёбуз да, и мени кайра трансформация кылып мен берген
көнүгүүлөр менен машыктыргандан кийин эч нерсени унутпай каласыздар. 1 айдын ичинде полный трансформация. Сабак эс тутумуңуздар 2-3 эсе жакшырат, маалыматтар оңой сиңирилет, өзүңөргө өзүңүздөр уверенный болосуздар. Мурдакыда Инстаграмда бирөөнүн укмуш жашоосун көрбөй өзүңүздү көрүп баштайсыздар. Ошол маанилүү. Сабак бүткөндөн кийин дагы канча убакыт сакталат дейт. Сабактарыбыз 1 ай болот. Анан биз дагы 3 ай кошуп бердик азыр. Ошондо сиз июнда эртең баштасаңыздар, июнь, август, сентябрга чейин көрөсүздөр. Сабактардын баары 2 платформа өтүлөт. Бирөөсү болсо get курста бүт жазылган сабактар. Анан практический сабактар биз эсептерди чыгарабыз манжаларыбыз менен. Ал болсо Clever Start деген экинчи платформада болот. Анан жардамчы платформалар, Telegram, WhatsApp группаларынын баары бар. Курс 30 000 сом, канча сом дейт? 30 000 сом. Эфир сакталат. Вы супер дейт. Значит, вы сами супер дейт. Суперсиңиз. Ошол биз бүгүн жакшы эфир кылдык. Саламат Белнеровиче өтө турчу өтө турчу методдордун канчалык деңгээлде эффектиси бар дейт. Так, өтө турчу методдордун канчалык деңгээлде эффектиси бар. Эффектиси 100% деп айтам. Анткени дагы бир жолу кайталайм. Все гениально, это просто и легко. Орусча ушул сөз сонун угат. Бардык гениалдык нерселер оңой жана жеңил. И ар бир методдордун баары оңой жана жеңилдерин өзүмдүн башыман өткөрүп, өзүм машыгып, анан кийирген методдор. Только иштегендер. Сонун иштейт. Өтпөй калсаңыз кайра окуйсуз эже. Силер уже сабакты баштай электе эле коркуп баштадыңыз. Караңыздар, ушундай коркуулар менен да иштешебиз да. Мугалимдерге сонун болот. Кийинки курсум сентябрда башталат. Июль-август айы мен жаңы сабактарды кийирейин деп атам. Анан баасы сентябрдан баштап 50 000 сом болот. Биз көп өзгөрүүлөрдү кийирип атабыз. Ошол себептен азыр сонун баада 30 000ден окусаңыздар болот. Мен сиздин сабакты окууну издеп жаткам, кыргыз тилинде мээңди машыктырсам деп катталыңыз, машыктырасыз. 1 ай сабак болот, 4 ай сакталат. Так, сонун. Бизде азыр кыздарыбыз бардыгы жазып атышат, маалыматтар үчүн кайрылыңыздар деп. Бизде сонун менеджер кыздарым бар. Акыркы наборубузду жыйынтыктап аткан учурубуз. Эже андан кийин такыр сабак өтпөйсүзбү же канча убакыттан кийин улантасыз сабак өтүп туруңуз дейт. Биз керексиз дейт. Рахмат. Буюрса өтүп турам. Азыр биякта мен мектебимде бар, бияка да улам учуп келип атам. Биякта дагы мугалимдер, ата-энелер бар. Кыргызстанда да болуп атат, Францияда да болуп атат, Америкада болуп атат. Биз ушинтип сиздин кыргыз кызыңыздар дүйнөлүк деңгээлде бардыгын мээсин машыктырууга чакырып жаткан учурум. Ошол кылып алыңыздар. Так, супер. 3 ай сактап берсеңиз, берешен айым экенсиз, разымын дейт. Сонун. Караңыз, 3 ай эмес, биздики 4 ай болуп атат, 4 ай болуп атат. Анан дайыма айтамын, биринчи балам оку дебестен айымдар өзүңүздөр окуңуздар. Жаш келиндер, эжелер, сиңдилерим, апаларым, сиздер өтө маанилүүсүз үй бүлөдөчү. Сиз окусаңыз балдарыңыздар окуйт. Сиз окуп үйрөнүп туруп 3 балаңыз боло, 2 балаңыз боло, 5 балаңыз боло, ошону өзүңүз үйрөтүп коесуздар. Демек, бул эмне деген сөз? Бир үйдө жашаган бир үй бүлө үчүн бир эле доступ жетет. Ошол доступта эне катары, эненин парзы эмне? Балдарга билим берүү. 1 ай, как раз азыр каникул убагында татынакай программаны өзүңүз окуп алыңыздар. Анан балдарыңыздын жаштары ар кандай да, бирөө кичинекей, бирөө чоң, бирөө бат үйрөнөт, бирөө тез үйрөнөт. Ошолорго толук кандуу окутуп үйрөтөсүздөр. Анан балдаргадын тапшырмалар берилет, ошонун жооптору менен силерге ыңгайлуу кылып жасап бергенмин. Демек, бир доступ менен бир үй бүлө сонун машыкса болот. 4 айдын ичинде силер бардыгыңыздар окуп аласыздар.
лайбай сонун шарт. Мен дайыма ошо апаларга ошону сунуштайм. Мен балам окуйт деп мынтип 30 сом ыргытып койгула деген нерсе эмес да. Мен окуйм, анан мен балдарыма үйрөтөм деген принципти кармаңыздар. Анткени биздин сүйлөгөнүбүздү эмес, биздин кылганыбызды балдар кылат. Сиз кылсаңыз, анан балдарыңыз окуйт. А сиз окубасаңыз, балдарыңыз окубайт. Анда балдарыңызды деле окутпай эле койгула да, лучше өзүңүздөр окуңуздар. Так, сонун болду. Супер, ден соолукта оорубай бар болуңуз. Сиздерге да рахмат. Саламатсыздар. 16 мартта башталган сабактар качан өчөт дейт. Аны деген Динарайым менеджерден сурабагыла. Март айындагыларга биз 4 ай бердикпи, 3 ай бердикпи, мен эсимде жок. Так, март, апрель, март жок, биз апрель айынан баштаптырбыз. Апрель айынан 4 ай доступ бергенбиз. Элнура Эриковна, сиз менен сыймыктанабыз. Мен да сиз менен сыймыктанам. Бар болуңуздар, мээңиздерди машыктырыңыздар. Бардыңыздарды мен эртең сабагымда күтөмүн. Уже Кыргызстанда силерде кеч кирип калды, бизде жапжарык. Мен болсо ишимди улантайын, азыр мектепке барам. Ошентип эфирибизди биз бүтүрөлү. Бизде жазып атат 3 ай экен. Атайын дегеним конспект жазып бүтө элекмин. Динара эже бүтүп алыңыз буюрса. 3 ай бар экен. Уже убактыңыз бар, жетишесиз. Эфириңизге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Суроолор боюнча сабакка катышам десеңиздер, эртең биз баштап атабыз. Бардыңыздарды күтөмүн. Менеджерлерге жазсаңыздар болот. Бүт толук маалыматты берет. Менеджер жазган жок дейт. Ой. Так, Элнура менеджер жазган. Ким жазбайт? Так, мен азыр чыкпай турайынчы. Менеджерлер жооп бергилечи. Айдай Жусупова, рахмат. Мен муну скриншот кыла алайын азыр сизди. 1 2 3. Сонун. Все, саламатта калыңыздар. Кутман кеч бардыңыздар, аман болуңуздар. Эфирди бүтүрүп атам.